Мына кечиндеси көрдүңүздөр интернет булактарында мына TikTok'тогу жаман нерселерди көрсөтүп, бул TikTok деген биздин жаш муундарды жаман жака идеологияны бура турган болот окшойт. Эми уят го, мында көрүп туруп бул үй бүлө менен кантип көрүп атат. Анан кийин бул жерде биздин мамлекеттин улуттук баалуулуктар, улуттук саясаты да болуш керек да. TikTok социалдык тармагы жаштардын аң сезимин жаман жака азгырып, улуттук идеологияга доо кетирип жатканын депутат Шайлообек Атазов жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Эл өкүлү мындай терс көрүнүштөрдү токтотуу жана алдын алуу үчүн тийиштүү чаралар көрүлүшү керектигин белгиледи. Эл көрсө да уят болот. Маданият маалымат министрине тапшырма берип, ушул TikTok'тун жаман жака бурмалап атканы боюнча иш алып барбайсыздарбы? Ошону карап аткан тармак эмне кылып атат? Башка өлкөлөрдө жок го бул TikTok'ту андай көрсөтө тургандары. Өзбекстан, Казакстан дегенде. Ушуга көңүл буруп койсоңуздар. Атазовдун мындай билдирүүсү социалдык тармактын айрым колдонуучулары тарабынан колдоого алынууда. Алар TikTok тармагынын пайдасынан зыяны көп экенин белгилешип, колдонууга чектөө киргизүү керектигин да жазып калтырышууда. Айрымдары аталган социалдык тармакты туура жаккада колдонсо болоорун эскертишүүдө. Туура, мен колдоймун. Ушул TikTok деген немени жаап салса жакшы болот эле. Жаштарды жаман жакка азгырып жатат. TikTok'то пайдалуу деле видеолор бар. Жаман нерсе көрсөң, жаман видеолор чыга берет. Бирок жаштар түз эфирге чыгып көкмээ болуп атышат. Бул чындык. Башка проблема жоктой сүйлөйт го бул депутат. Башка проблема жокпу дегендерге бул эң чоң проблема. Келечек жаштардын колунда дейбиз. Жаштар ыймандуу, тартиптүү болуш үчүн ушундай кереги жок сайттарды жабыш керек. Жаштардын таалим тарбиясына токтолгон депутаттар бүгүнкү күндө карыялар үйүндө жашап жаткан улгайган кишилердин саны көбөйгөнү тууралуу да кеп салышты. Мындай көрүнүш балдардын ата-энесине болгон кайдыгер мамилесинин күчөшү катары бааланууда. Бишкек шаарындагы карлар үйүндө 226 карыя бар экен. Ошонун 45% кыргыз биздин абышка кемпирлер экен. Урматтуу кыргыз элим, качан кыргыз ата-энесин таштады эле? Качан кыргыз таштады эле ата-энесин? Ошол кемпир чалдар балдарынын төрүндө отура турган мезгилде карлар үйүндө отурат. Ушуну сиздер көзөмөлгө алып, улуттук телеканалдан мурда насаат балдарга тарбия деген телепередачалар болчу эле. Ошолорду жандандырып чыгарбайлыкпы? Жыйындын жүрүшүндө социалдык экономикалык көйгөйлөр да четте калган жок. Алсак депутат Талант Мамытов Майлуу Суу шаарында түзүлгөн кырдаалга токтолуп, аталган маселе бүгүн же кече жаралып калган жоктугун эске салды. Союз таркагандан бери жабдуулар эскирип, жаңылары курулбай келгенин айткан Мамытов бүгүнкү күндө аталган көйгөйдү чечүү максатында Майлуу Суу шаарында тийиштүү иштер жүрүп жатканын кошумчалады. Ушул айдын 23 февралында аталган долбоор тапшырылат экен. Бирок ушул парламент тарабынан маселе көтөрүлүп кетти. Кант шаарында ушундай проект боюнча урдап кеткен деген сөз чыкты. Мына ошондон улам айтып койгум келет. Эртеңки күнү бүдөмүк болбош үчүн тиешелүү органдар, прокуратура, СМБ, тиешелүү инженерлер ошол долбоордун проектисинен баштап каражаттын иштелишине чейин тыкыр карап, текшерип чыгып, анан кабыл алынсын. Андан тышкары жыйында 2022 жылдын 10 июнунда Нур-Султан шаарында кол коюлган 2014 жылдын 23 декабрындагы Евразия экономикалык бирлигинин алкагында медициналык буюмдарды жүгүртүүнүн бирдиктүү принциптери жана эрежелери жөнүндө макулдашууга өзгөртүү киргизүү тууралуу протоколду ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Талкуу маалында депутат Таалайбек Масайбиров бейтапканаларда дары-дармектердин жетишсиздиги курч экенин белгилеп, андыктан тендерди эртелетип өткөрүү сунушун берди. Кээ бир больницаларда бүгүнкү күнгө чейин анча-мынча дары-дармектер жок. Мына физраствор бул февраль болуп калды. Ошону мен сунуш катары айткамда, ошонун күзүндө же ноябрларда өткөрүп алып тендерди. 1-январдан баштап толугу менен камсыз кылып бербейсиңерби деген сунушум бар да. Ал эми депутат Султанбай Айжигетов Баткен облусунда мамлекеттик гемодиализ борбору жок экенин сынга алып, аталган маселени тез арада чечүүнү талап кылды. Борборлорду ача турган
иш-чаралар бүгүнкү күндө жүргүзүлүп атат. Жок, иш-чараларды жүргүзгөнүңөр менен оорулар күтөлбөйт да, пока силер иш-чараңарды жүргүчү. Эмне срочный порядка мына уже 2 жыл болуп атат. Көңүл бурулуп атат Баткенге, акча бөлүнүп атат. Ошонун эмне кылып койбойсуңар? Ар бир районго кылып коюшту мен силерден талап кыламын. Белгилей кетсек, бүгүнкү парламент жыйынында бир катар мыйзам долбоорлору добушка коюлуп, эл өкүлдөрү тарабынан колдоо тапты. Гүлдана Момунова, Калыс Бактыбеков, Регион телеканалы, Бишкек шаары.